Uğumuz. Bizden köp yaşaganlar жердин алдында. Bizden baylar жердин алдында. Bizden sulular жердин алдында. Bizden güçlüler жердин алдында. Ey toğanda bizden kıyındın bardığı жердин алдында. Biz eş kim emezbiz. Ошончо toğanдар bu жер ылгабай турган жер. Kabır gün sayın kayрылат экен. Ey adam balası, men uğup al çalgыздыктын үйүмүн дейт. Men karаңгылыктын үйүмүн дейт. Men korkunçluktun үйүмүн дейт. Men kurt kumursanın үйүмүн дейт. Toğanдар kabırdın gün sayın kayрылуусун угуп коёйлу. Ошон үчүн айтат экен, мен үстүмдө сен таза жашагын. Бирөөгө зулумдук кылба, бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнү кордобо, бирөөгө жамандык кылба, бирөөнүн арам ойлобо, жамандык кылба. Бизге башка эмне айтып атат? Динибиз эмне айтты? Жаман бол деп атат. Бир гана ошо ынтымак бол деп атат. Адалдан тап деп атат. Улууну урматта деп атат. Кичини ыззатта деп атат. Жуунуп жүр дейт. Таза жүр. Денеңи таза карма. Сарадан сактан, чагымчылыктан сактан, текеберликти жүрөктөн чыгар, көрө албастыкты чыгар. Ата-энеңи урматта, жалкоолонбой аркы керекти мээнет кыл. Ушул ааламдын кожоюнун унутпа. Сага күн сайын өмүр берип атат. Күн сайын ырысты берип атат. Күн сайын акыл берип атат. Күн сайын ден соолук берип атат. Жараткан Алланы унутпа. Жоктон көз берген сага. Көздү эч ким бере албайт. Жүрөктү эч ким соктура албайт. Мени эч ким иштете албайт. Бүгүнкү күн окумуштар бардыгы мен бар экенин аныктады, мени көрдү, бирок иштегенин акылына жеткен жок. Жүрөктү көрдү, жүрөк кандай иштейт? Буга жете элек. Жетпейт дагы. Рух адамдын жаны азыр кайра салат алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жан чыгып кетти, дене калды. Мынакей камчыбек абасын денесин азыр алып келди. Азыр коюлгандан кийин рух кайра жанын салып, сунак үчүн салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдардын бут кийиминин тоошун үнүн угат деген. Басып бараткан, кетип аткандардын үнүн угат дейт. Ошон үчүн бул жерде эшеге карап туруп салам айтып, дуа кылып, ахиретти эстеп, Кур'ан окуп, өзүбүзгө дагы ахиретибизди даярданганга аракет кылайлы тугандар. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга өзү ыраазы болгон жашоо берсин.